Kut bolsun. Elibizge ardayım жақшылық, ийгиликтер болsun, асманыбыз ачык болsun. Мындай да ар бир сүрөтчү ошол өзүнүн көкүрөгүндөгү эмнени айтайын дейт. Ошол сүрөт аркылуу бергенге аракет кылат экен да. Мисалы жөнөкөй эле символикада карасаңыз, бул жер. Жерде ошол көрүнбөйбү, күнбаш бул аруу адамдар. Бул жеке эле кыргыз бүтүндөй жер жүзүндөгү жашаган таза, касиетти, актыкты алып жүргөн адамдар бар. Ошолор көрдүң күнбаш. Күнбаш көрдүң бул кайберен. Ошол жаратылыш менен жерди өз үйүндөй мамиле кылган аруу таза адамдардын ошол эгер ошолор жердин ээси болсо, ошондо гана ааламда тынчтык болот. Бул эми сүрөтчүнүн тилеги да. Ар дайым ошол асыл касиетти алып жүргөн адамдар, дүйнөдөгү адамдар биригип, о жерди сактап калыш керек. Көрдүңбү, түндүк менен түштүктүн, батыш менен чыгыштын түнөгүнө бүткөндөй деп Манас эпосунда айтылат. Манас эпосунда айтылган сөздөрдүн бардыгы тең бул кыргыздын руханий байлыгы, мурасы, ата-бабадан келаткан чоң бир руханий байлыктарда. Ошол байлыктардын бардыгын ошол символикага көргөзгөнгө аракет кылып атам да. Ошол кыргыз ошол күндөй, күнбаш. Бул ошол жаныбарга дагы, чөпкө дагы, адамга дагы, анын улутуна, уруусуна, динине, эчтекесине карабайт. Бардыгына күндөй жарык чачыраткан эл. Кыргыздын касиети ошол көрдүңбү, күндөй бардыгына жакшылык каалаган эл. Ошол Манастын ичиндеги өзөктөгү ыйык идеяларды, адамга таасир бере турган ыйык адамдык баалуулуктарды ошол сүрөт өнөрүндө чагылдырганга аракет кылдым. Аны кандай деңгээлде чагылдырдым, аны эми убакыт көргөзөт. Бирок бул Манас эпопеясы бул адамдын акылы аңдабай турган чоң дүйнө. Анан мен ошол бир жылт элесин алып чыкканга аракет кылдым. Анан кийинки мына бул жаштар ошолордун баарын ошол сезимин курчутуп, анан кийинки келечекте ошолордун бардыгы, мына кийинки жаштар ушулардын баарын алып чыгат деген чоң тилек, чоң бир мындай бир максаттар бар да. Ошон үчүн ар бир кыргыздын кыйындыгы, символика правит миром, ни слова, ни закон деп атпайбы? А кыргыз биздин ата-бабалардын гениалдуулугу символикага айландырган. Көрдүң, күнбаш, ана кайберен деген кыргыздын ар бир сөзү чечмелеп отурса ушундукта, жана көрүп тамга жараткан эл, белги жараткан эл. Белгинин ичинде ошол элдин баалуулугунун билим, көрдүңбү, ол жерде билим. Ошол кылымда ошол билимди илимге маани берген эл. Ошол келечекте тилек кылып атам, ошол кыргыздар биз билимге маани беришибиз керек. Көрдүңбү, ааламдык билимде. Мына бул президент уңгу жол деп атпайбы? Ошол уңгу жолдо ошол билим турат. Ошол уңгу жолдо ошол күнбаш турат. Көр, күнбашта мен эмнеден билип атасыңар. Бул ошондой бүтүндөй элге, дүйнөгө жарык чачырата турган ошондой улуу илимдер, билимдер бар. Ошол ар бир адамдын ошол улутуна, уруусуна, эчтекесине карабай туруп, ошол жүрөгүнө жарык чачырата турган ошондой улуу бир рухтар бар. Ошол нерсени биз алып чыксакпы деген ошондой улуу тилектер менен бул чыгарманын баары ошондон жаралды. Главной целью художника является передать свою идею. Главной целью художника является передать свою идею через творчество. Сейчас, на данный момент, многие этнические ценности остаются в забытии, они уходят с нашим старшим поколением. И целью нашего арая является внедрить это в массы, а также через творчество, через своих учеников это оставить наследие и также развивать его дальше. Как говорится в эпосе Манас, все люди равны перед солнцем. И часто символика Манаса показывает, что все создания в этом мире и все люди являются равными. В проекте «Унгуджол», президентский проект, тоже целенаправлен на то, чтобы этническая символика не осталась в забытии седых веков, чтобы следующие поколения должны его помнить.